Кыргызстанда COVID-19 менен катталган жаңы учурдун саны 10, бардыгы болуп 280 учур. Жаңы катталган 10 учурдун ичинен экөөсү медицина кызматкерлери. Ооруга чалдыккандардын 30-у 15 жашка чыга элек. Арасында бирге толо элек бир наристе бар. 16дан 19 жаштагылар 11 адам, 20 жаштан 35ке чейинкилер 71 киши, 35тен 55 жашка чейинки курактагылар 101 бейтап. Ал эми 55 жаштан улуулар 67 адам. Күч түзүмдөрү ооруканалардагы чыныгы абал тууралуу айтып чыккан дарыгерлерди жана алардын жакындарын куугунтуктаганын тез арада токтотуп, өкмөт ар бир медицина кызматкерин жеке коргонуу каражаттарын жана тийиштүү төлөмдөр менен камсыз кылышы керек. Мындай талап Адилет укуктук клиникасынын 9 апрелде президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусунда айтылды. Социалдык түйүндөрдө мамлекет жумуштагы коопсуздугун камсыз кылып бере албагандыгын айткан медицина кызматкерлеринин кайрылуулары көп чыга баштады. Эске салсак, Оштогу балдардын жугуштуу илдеттер ооруканасынын 20дай дарыгеринин атынан бийликке багытталган ачык кат коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Бул арада Улуттук статистика комитети өз иликтөөлөрүнүн жыйынтыгына таянып кабарлагандай, ун акыркы бир айда орто эсеп менен 1,5 сомго кымбаттады. Маалыматта айтылгандай, 2 мартта жогорку соттогу ундун 1 килограммы 42 сом турган. 8 апрелде баа 43 сом 50 тыйын болду. Эң кымбат ун Токмок шаарында сатылып жатканы байкалган. Бул шаарда 1 килограмм жогорку сорттогу ун 52 сомдон сатылууда. Ошондой эле Ош, Жалал Абад, Балыкчы, Нуукат шаарларында ун башка жактарга караганда кымбат сатылууда. Статистика комитетинин маалыматына караганда, аталган шаарларда ундун жогорку сорту 1 килограммы 50-52 сомдон турат. Ысык көлдө катуу шамал болуп, облус толугу менен жарыксыз калды. Ошондой эле Нарын облусунун Ат башы районунда 9 апрелге караган түнкү катуу шамалдан бир нече айыл электр энергиясы жок калды. Мекеменин маалыматына караганда, катуу шамал үйлөрдүн чатырын учуруп, бактарды кулатып, электр зымдарын үздү. Кээ бир жерлерде бетон устундар кулаган. Азыркы тапта жумушчулардын 10 бригадасы табигый кырсыктын кесепеттери менен алек болуп жатышат. Чет өлкөлөрдө коронавирус жуктурган 23 кыргызстандык бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев брифинг учурунда билдирди. Бириккен Араб Эмиратында 1, Пакистанда 7, Индияда 1, Испанияда 1 студент, Малайзияда дин мекемесинде окуган 4 студент бар. Алар медиктердин көзөмөлүндө. Ал эми АКШда 8 кыргызстандык коронавирус жуктурган деп шектелүүдө. Коронавирус жуктуруп алгандардын саны дүйнөдө 1,5 миллион кишиге жетти. COVID-19 вирусунан каза тапкандардын саны 88.500 адам. Италияда коронавирустан 2.000 бейтап айыгып чыккан. Өлкө бийлиги кырдаал жакшырып жаткандыгын билдирди. Бирок карантин чараларын алуу тууралуу азырынча сөз болбошу керектигин айтууда. Ал эми тескеринче Америка Кошмо Штатында кырдаал барган сайын курчуп барууда. COVID-19 вирусунан бир суткада 1965 бейтап каза тапты. Тездик менен жайылып жаткан вирус өлүм менен барабар болгон коркунучтуу пандемия. Ошондуктан азыркы учурда дарыгерлердин айткандарына, коменданттын талаптарына кынтыксыз баш ийип беришибиз керек. Бул туурасында коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова Фейсбуктагы видео кайрылуусунда белгиледи. Айтымында, үйдө болуу менен гана бул илдетке каршы тура алабыз. Чоң жардамыбыз ушул деп мекендештерге кайрылды. Коронавирус бүт дүйнөнү эпидемия алып келген, бул өтө коркунучтуу, өлүм менен параллелдүү жүргөн бул вирус. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, биз айрыкча азыркы учурда врачтар эмне деп айтса ошого баш ийишибиз керек. Комендантка баш ийишибиз керек. Өкмөттүн чыгарган токтомдорун, эрежелерин кынтыксыз аткарышыбыз керек.